Бул жерде урматтуу кесиптештер, чакырылгандар даярдыгы начар окшойт да, жакшылап даярдап келсең болмок. Сиз дагы айыл чарба министри, сиз дагы. Себеп дегенде азыр көп биз экспорттоп турган продукция бул айыл чарба продукциясы. Туура айтамбы? Туура, даярдап келсеңиз болмок. Биз айыл чарбасын өтүктүрүш үчүн продукциясы экспортташ керек. Аз көрүп атасыздар, канча деген продукция экспорттолбой, картошка алып турат, баары турат. Жакшы мүмкүнчүлүк түзүлмөктө, сиз даярдап келсеңиз болмок. Орун басар, атыңыз ким? Дүйшеев Мирбек. Биякта сиздин атыңыз турат. Биз бул жыйынга чакырылган эмеспиз. Кандай чакырылган эмес? Биз 7-чи жыйынга меники жанагы дүйнөлүк банк боюнча чакырылган. Биякта турат, 3-чү маселеде турат го сиздин атыңыз. Жазып турат го. Дүйшеев Мирбек Иманкадырович дейт. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин орун басары сизби? Ооба мен. Турат го биякта сиз. Жакшы даярданбайсызбы? Сиздин айыңыздан канча деген сүйлөшүүлөр жокко чыккан. Бул жөнүндө болгон эмес, эмгекти канча эмгек. Туура айтамбы? Эмгек жокко чыккан да. Туура. Коопсуздук жаратпаш керек да. Бирок сиздер жакшылап даярдасаңар болмок. Таможня кызматы, бажы кызматы айтсаңыз, ушул күнгө чейин канча деген, мисалы 23-жылы канча биз бияка импорттогонбуз Ирандан? Канча суммага? Жылы Ирандан 55,2 миң тонна товар импорттолгон, наркы 34,5 миллион доллар. 23 жылы салмагы боюнча 56,5 миң тонна, наркы боюнча 40,6 миллион долларга. Жакшы, рахмат. Ушул келишим күчүнө кирип калса, канча суммага импорттайбыз? Ушул эле салмагы ушундай канча сумма болот? Айырмасы канча болот айтсаңыз? Эми торговый взаимоотношениялар бизнестики кандай болот экен, мен аны азыр прогнозировать эте албайм да. Көбөйүш керек да. Если биз немелерди азайтып берип атсак, ставка пошлина ылдый түшүп атса, то перечиндеги товарлар боюнча тогда көлөмү көбөйөт да. Ошондо мамлекетке пайда келип атабы? Жок. Айтсаңыз сиз, салык кызматы. Сиздер айтып атпайсыздар, бюджетке акча түшпөй калат деп айтасыңарбы? Бул жерден тиги айтсын. Ирандан көбүнчөсүнөн дагы еще сырьевой товарлар көп импорттолуп келинет да. Анын тиги растаможкасы, ставкасы азыраак неменен растаможка болсо, конечно, для наших производителей, производственников, для текстильной промышленности бул жакшы болот да. Биз азыр бочодон коркуп атпайбызбы? Баягы биздин текстильный производственниктерге баягы готовый товарлар кирсе, тиги неме болот депчи. А Ирандан болсо в основном сырьевой товарлар келет да. Нити, ткани, волокна, пряжа деп немелер келет да. Это сырье для нашей текстильной промышленности. Кечиресиз, менин билишимче готовый продукция келбейт го Ирандан. Сырье келет го дейм, туурабы? Кыскасы мамлекетке пайдасы тиги, зыяны тиги айтып калчы ошону. Мамлекетке пайдасы тиген үчүн биз алып келип атабыз. Анан пайда тисе жакшы даярданбайсыңарбы? Отурасыңар биякта. Эчтеке билбейсиңер. Азыр биякта өтпөй калат мунун азыр. Улан Болотбек, президенттин өкүлүнө сөз береличи. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, Арызбек Исламович, саламатсыздарбы, жана жыйындын катышуучулары. Уруксат болсо, бүгүнкү күн тартибинен азыр каралып аткан маселени алып турсак, толук даярданып, кийинкиге ушу тизмелерди толук берсек, уруксат болсо, Арызбек Исламович. Күн тартибине сунуш берип атат эми. Улан Болотбек, туура, күн тартибин алып коюш керек. Себеп дегени мамлекет ойлош керек да, мамлекеттин кызыкчылыгы да бул. Туура, мамлекеттин имиджи дүйнөлүк рынокто туура, ойлош керек ошону. Сиздер билбей калып эле, жопур алып калсаңар мамлекетине зыян тартыш керекпи? Андай болбош керек. Азыр урматтуу кесиптештер, алып коелу, эмкиде даярданып келишсин, ошондо сурап көрөлү, жакшы жооп бере албаса, анда колдобойбуз.